Ооба, бир гана саясатчы эмес, кыргыз аттуунун баары эле бири-бирине жакын. Сураштыра келсе эле тууган чыгат. Эл ичинде айтылгандай, жакшылыкта сүйүнүп, жамандыкта күйүнгөн да ошолор. Мунун эмнеси жаман? Сонунда дешиңиз мүмкүн. Бирок биз тууганчылыктарды саясатка аралаштыргандар тууралуу сөз кылабыз. Соңку учурларда президент Сооронбай Жээнбековдун туугандары жапырт эле мамлекеттик кызматтарга коюлуп жатат деген сын пикирлер эл ичинде айтыла баштады. Президент жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн бирин калтырбай чакырып, курган маегинде ага берилген суроолордун басымдуусу президенттин жакын туугандары тууралуу болду. Жакында эле өлкө башчынын өкүл уулу дагы бир майлуу сүттүү кызматка барганы айтылды. Ушул Ош областынын ушу түштүк регионундагы болуп аткан вет санитардык инспекциясынын алып барып аткан ишинин кемчилдиктери. Мына массалык маалымат каражаттарында бир чыгып кетти. Казакстан менен Россиянын чек-арасында бир 54 тонна курук сүт кармалып, мына ошонун баягы кол койгон Ош областынан келген бир 5 тоннасына ошол мезгилдеги Ош областынын Ош шаарынын вет лабораториясынын жетекчиси Исаков Кумар кол койгон экен. Ал иш каралыш керек деген мезгилде ал бүгүнкү күндө республикалык инспекциянын орун басары болуп чоңоюп кетип атат да. Анан сиз баягы айтып атасыз, тууган урук, тааныш билиш болбойт деп. Ачык айкын эле бул айтылып жүрөт. Бул сизге тууган деген, өкүл бала деген сөздөрдү айтылып, ушул Исаков деген киши. Анан оптимизация деген бүгүнкү күндө аябагандай жакшы нерсе башталды, бирок буну дагы өз кызыкчылыгына пайдаланып, ветеринарларды, ветврачтарды, сиз буну тактоо текшерүүгө алсаңыз дагы болот. Бир 9 ветеринар врачты бошотуп, өзүнүн бир тууган келини мугалимди ветврач кылып коюп, ал жерде высший категория кылып коюп дайындап коюп отурат да Ош шаарында. Мына ушундай маалыматтар сизге жетеби? Эгерде жетсе, сизден кандай реакция болот, ушуга жооп берип койсоңуз рахмат. Бул боюнча маселе бар. Анан Исаак Кумар боюнча мен тактайын. Мен өкүл бала эмес, мен президент болгон тууган көбөйт экен. Ар жактан чыгат экен. Мен ошого айтып атам бардык мамлекеттик кызматкерлерге. Андайга мындай ишенбегиле деп. Эми ошол жердекилер дагы күнөөлүү да. Тууган десе эле өкүл баласы ишенип алабы ошого. Анда сураш керек да. Тегерек бар ушундай келип атат, ушундай кылып атат, ушундай деп атат десе айтат да. Аппаратын айтат. Мен аппаратка айтып атам. Барын айтып атам. Бүт барына тең. Жана семейный кылааны маселе болбош керек. Башка мен тууган деп чыкканда болсо маселе койсо айткыла мага. Айткыла. Андайды жакындатпа деп атам. Анан өкүл бала, анан оптимизация кылып, бүт ветеринарлык врачтарды кетирип алат деген текшертем буну. Чын болсо, аны жоопко тартабыз буну. Макул болдумбек? Бүгүн биз дал ушул сүт азыктарын тыкыр көзөмөлдөшү керек болгон түштүк регион боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору канчалык деңгээлде өз милдеттерин так аткарып жатканына кызыгып көрдүк. Ош облустук ооруканасынын бет маңдайында аялдардан турган топ көп жылдардан бери сүт азыктарын сатып келишет. Сатылып жаткан сүттөрдү лаборатория адистери келип текшерүүдөн өткөрүп туруусу зарыл. Жыйынтык чыккандан кийин гана сүт азыктарды сатууга уруксат. Анткени текшерилбеген сүттөрдө жугуштуу илдеттер болушу ыктымал. Бирок бул милдеттерди аткаруучу ак халатчандардын такыр эле карааны байкалбады. О текшергени күндө 50 сомдон пул алат. Күндө келсең күндө алып. Бу жерден келип атканчы. Анан он якта чынар точносын эме алат, бир кагаз жазып берет. А берге келеби азыр ошо 50 сомдон алган эже? Кантип келесиң? Бул эртең менен келчү эле, билбейм, азыр келип атат, келбейт. Өгүндөр келип атты эле. Анан бери көрө элек. Кимдеген келет? Бир аял келет, атымыз беткенmiş ошол. Экинчи күнү дал ушул эле жерде сүт саткан ишкерлер чогулушту. Бир топ убакыттан кийин ветеринария адиси келип, сатылып жаткан сүттөрдү текшерүүгө өттү. Эгерде таң атпай туруп келгенде, шектүү сүттөрдү деле сатпай турула демекпиз. Анткени адистер келгиче эле сатуучулар соодасын алда канча кызытып болгон эле. Негизи саат канчаларда сүт саткандар келет берген? Ошо 8ден өтүп келип атышат ар түрдүү.
Бул жерде саат 6-тан келип эле 7-8ге чейин сатылып элдер алып кетип калат Жок, экен. жок, жок. Андай эмес. Азыр караңгы болуп калды. Жок, биз 2-3 күндөн бери тартып отурабыз, эч ким келбейт да ветеринариядан. Эч ким. Жок, мен кече эле келип кетпедим мен. Канчаларда саат? Кече ошо шерифне көз келип кеттик. Канча экенин мен өзүм неме болгон. Лаборатория Саатын эмнерде? тактап аласыңарбы силер? Сатын ар түрдүү да. Келген клиенттер. Күн сайын ушул жерде сатып аткан сүттөрдү ушул тартип менен келип текшерип анан уруксат бересиңерби силер? Ооба. Күндө ушинтип келип, Күндө алып келебиз. Мен азыр ошо бардым да. Баа текшерилген сүттөр экен, алып келе албадым. Эми азыркы учурда сүттөр аз да, айылдан аз келип атат. Айттым го жанагы оптумши 3 эле адамдар бар. Сүт 180-100 литр алып келгенде. Эгерде айтылып жаткан сөздөр актануу иретинде эмес, реалдуулукка дал келгенде элге кошулуп биз да кубанмакпыз. Анткени сүт азыктары күн сайын ушундай ыкмада текшерүүдөн өткөрүлүп жатат дегенге ишенүү кыйын. Ветеринария адистерин 3 күн бою аңды олтуруп, сүт сатылган жайлардын биринен жолуктурдук. Өздөрүнө тиешелүү болгон милдеттерди улам сурап олтуруп, араң жооп алдык. Бирок эмнегедир эки адистин жообу эки башка чыкты. Бейджиңиз бар, көрүп коелучу. Служба ооба. Көрүп коелу бейджиңиз. Көрөлүчү, эже келиңиз. Жок, бир эки эле суроо беребиз, эже келсеңиз. Эже. Биздин начальниктер бар. Жок, бир эки эле суроо берип коеюнчу, эже. Сүттү кандай шартта текшерип атасыңар? Ошол эле суроо. 1 саат, артып берсин 1 саатта чыгат жыйынтыгы. Азыр мына жерде саткандардын баарында барбы лабораториядан эмелер, протоколдор? Протоколдор бар. Бүгүнкү күндө таза сүт мен кепилдик бере алам. Бул 2 айдан бери үзлүксүз текшерилип атат. Күн сайын текшересиңерби силер? Жок, өзү 3 айда бир текшерилет бир сүлөзү. Санитарный абалы күнүгө текшерилиш керек. Канча сомдон текшерилет? Биздин прейскурантыбыз бар, 20 сомдон деген органолептикасы, физхимиясы. Азыр бияктан чогултулган акчаларга чек берилеби, берилбейби? Берилет. Бизде регистрация онлайнда турат. Канча кишиден чек? Азыр ал үчүн сизге Z-отчет жасашым керек. Бар мынада онлайнда. Количествосы барбы мында? Количествосы бар, Z-отчет жасап берем, бар количествосы. Жасаңызчы көрөлү же. Буну күнүгө бир жолу жасайбыз. Кечкурун келсең мен жыйынтыгын берем. Азыр так саны жок, канча? Жок, мен буну ачып жаба бергенге бизге бухгалтерия уруксат берген эмес. Негизи орто эсеп менен канчасынан чогултулду же, канча сомдон чогултулду, озек айтсаңыз? Озеки азыр канчасынан болду? 20 адамдын алдыга. 20га жеткен жок. Жеткен жок 20га. Канча сомдон? 20 сомдон. 20 сомдон. Бул эми чек берилип атса мыйзамдуу эле да? Мыйзамдуу. Бул бизде мына онлайнда турат мына. Налоговый инспекцияда бардыгы канча кетип атат бардыгы. Бул бар журналга регистрация кылабыз, бардыгы закончение. Элдердечи 20 сом үчүн ишерге келип атасыз. Квитанция берип атабы? Сүтүн сатат 250 сом болду. Квитанция сүттү текшерип туруп алат. Үстүбүздү жап кылат, зонтикти неме. Жамгырда турат, зонтикти кармат. 20 сомдон шуулдатып алат. Айына алсын, слоян түзүп берсин, мусорларыңызды falan tükü musurga төлөйсүңөр, буга төлөйсүңөр деп атат. Мусор кайсар болуп иште бала багабыз деп атат. Толгу 20 сом изилдөөгө гана алып атабыз. Бизде бак каждый день эмесе 1 айда 1 алып. Күндө келсек, күн сайын алат 20дан. 1 айдан 1 алат. Күндө 20 сом деп күндүгө алат. Күндүгө алат. Күндүгө алыштын кереги жок өзү. Слоя түзүп берсин бизге. Үстүлөрүн жаап берсин. Бүт слоян түзүп бергенде биз, конечно, 100 сомдон болсо төлөйбүз. Ветврачтын колунан баягы сыйкаңар барбы? Кана алып келбейсиңерби? Идентификация номери жазылган барбы? Бар. Кана алып келгиле, алып келсе, оңуңар болсо биз албайбыз. 3 айга чейин. Сиз айтып атаса, Биринчи опять документ идентификационный номер алып кел азыр. Кана алып бер азыр. Сурагы болгон болсо. Үйлөгүнүн кереги жок. Стихийный, эч кимде жок, бир да адамда жок азыр. Баягы лабораторияныкыбы, Ооба, баягы айттым го сага, ветврачтар лабораторияга апарып туруп 154 сомго текшерип койсо 3 айга чейин алынбайт, благополучно. Ошол кагаздар биринде жок. Ошон үчүн стихийный белгиси жок. Ошол ветврачтан алгыла, айылдагы ветврачтан. Ош шаарындагы мурунку эски автобекеттин айланасы таң атпай жатып сүт базарга айланат. Бул жерге Ош облусунун район шаарларынан келип соода сатык жүргүзүп кеткендер да бар. Ишкерлердин айтымында күн сайын орто эсеп менен 200 литрдей сүт сатылат. Эми келет да, саат 7ден кийин келишет. Азыр саат 7:30 болду да. 7:30 болду, ошо 7ден кийин келип калчу эле, бүгүн жок го. Булар келгиче негизи сүттөр сатылбай туруш керек экен, а? Сатылбай билбейм, клиент келип калса кете берет да сүт.
Булар кече күтпөйт эч ким. 100 жерде сатып алса 100 жерге бара албайбыз деп айтпадымбы? Биз аракет кылып атабыз. Кандайдыр процент болсо биз мамлекетке, элге жакшылык кылып атпайбызбы? Ишкерлер таң атпай келип соодасын кызытып башташат. Бирок ветеринардык диагностика жана экспертиза кызматкерлери сүт азыктарын саткандардан бир аз кечирээк келишет. Бул учурда текшерүүдөн өтпөгөн азыктардын тең жарымы сатылып кеткен болот. Адистер болсо текшерүү күн сайын жүрүп жатат деп ишендирүүгө аракет кылып көрдү. Мен дагы эмнени айтайын? Мен айтсам сөз көп чыга берет. Биз ошо жетекчибиз күйгөнүнөн элгечи ошол биздин жанагы генеральный директорубуздун тапшырмалары менен, буйруктар, токтомдор менен биз кайрадан түзүлгөнбүз. Южный региональный болуп. Оптимизация токтому бар. Жана 346 токтом чыкты. Андан кийин 500 токтом чыкты. Андан кийин ошого жараша буйруктар чыгып атат. Биз ошолорду аткарып атабыз. Биз элге кызмат кылалы деп атабыз. Сапатын жакшырталы деп атабыз. Аракеттенип атабыз. Дайым 7-ci kanalda. Ettik bıçaktan görüp koydular öyle. Çok mu görüp koydular? Gösterip özünüz. Hayatın bıçakı bu? Bu boynu çektik mi? Laboratoriyanın bıçakı yok bizlerde. Laboratoriyamızın içeli al. Эт сатылуучу дүкөндөрдө деле ушундай эле көрүнүш. Ар бир союлган малдын этин дароо эле текшерип жаткан адис жок. Сатуучу этти көтөрүп барып, лабораториянын текшерүүсүнөн өтүп келиши керек болот. Бул эт дүкөн болсо сатыкка коюлган эттерди али эч кандай текшерүүдөн өтө электигин айтты. Ал эми лабораториядан өткөрүлбөгөн эттерди сатууга мыйзам тыюу салат. Бул азыр убойныйдан келди. Буну азыр лабораторияга алып барып көрсөтөм бул жака. Бұл печать убойный цехтікі? Бұл убойный цехтікі. Мына справкасы убойный цехтікі. Мынау кечеги койдум справкасы. Кече мен үй сойгодум. Бул дүкөндөгү илинип турган эттер дагы жаңы эле алынып келингендиктен лабораториянын текшерүүсүнөн өткөрүлбөптүр. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин эттер сатуу тактайчага таптакыр илинбеши керек эле. Бирок бул тартипти көпчүлүк эле сактай бербейт экен. Жок, азыр мына эттердин протоколун көрсөтө аласызбы? Кайсынын? Мына эттердин протоколу. Бул эттин протоколу бүгүн келди. Бунун бүгүн протоколун жаздырдым. Түшүнүңүзбү? Бүгүн текшертирем. Бул пока сатыла элек. Еще жарым туша нар жакта турат. Жарым туша бул жерде турат. Буларыңыз эскеттер экен, а? Бул эскеттер. Көрдүңүзбү? Ооба, бул мына протоколдун эмес. Мына лабораториянын эмес. Печать. Эттердин баягы лабораториядан өткөндүгү боюнча протокол барбы? Көрүп коелучу ошону. Кече болот. Канча болот мал эти килограмм? 330. 220 сом төлөнөбү малга? Кара малдын этин текшерүүгө 200 сом, койдуку 100 сомдон деп бекитилип, ар бир текшерилген эттерден акча алынат экен. Сатуучулардын айтымында бул төлөмдөр эч ак эле токтогон, бирок кайрадан акча алмайлар башталганына түшүнбөй турушат. 200 сом экен, а? Бүгүнкү? Бүгүн. Силер башка жерге сойдурасыңар, башка жерге текшересиңерби? Жок, нерден лабораториядан. Неге силерден 200 сом, а бияктан 220 сом алат? Бияктан 220 сом. Бияктарда 220 сом экен да баарында чектери. Аркылуу алабы? Билбейм аны. Печаттарын көрүп койсок болобу? Сатып аласызбы? Жолдош. Жолдош. Geçe soyuldu tura. Kança som turuyorsun malga? Malga 200 som turuyor. Bu yakta 220 som dep turadi, çekti. Aa, ben satışım. 20 som ala var. Koyduk 100 som. Koyduk 100 som. Pechatini ko'rib qo'yla. Qayradan alып атат. Бул кайсы өкмөттүн негизинде, кайсы буйруктун негизинде алып атышат билбейбиз биз. Анан неге алып атасыңар, булар силер айлык алсаңар десек, биз буларды дейт жанагындай пенсия пособиялар төлөйбүз дейт да. Ушуларга неме беребиз дейт, өткөзүп беребиз. Силердин акчаңарда пенсия берип атып туралар. Пенсия пособияны ошонун негизинде төлөйбүз дейт. Лабораториялык экспертиза жүргүзүүчү кызматкерлер биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Жетекчилик менен байланышуу керектигин айтып, камерага тартпоо талабын коюп баштады. Мына телевидение келип, кечеден бери келгин мына жерге. Ким жетекчи келсин, 7-канал.
Алдыда дал ушул кызматтагылар ишкерлерден чогултуп жаткан мыйзамдуу делген акчалары кандай токтомдун негизинде чогултулуп жатканына токтолобуз. Анткени лабораториялык экспертизанын кызмат акысы эчак токтотулган деген маалыматтар айтылууда. Эгерде бул маалыматтар такталса, ишкерлерден алынып жаткан акчалар мыйзамсыз экени ачыкталат. Негизи орто эсеп менен канчасынан чогултулду же канча сомдон чогултулду ооз эки айтсаңыз? Ооз эки азыр канчасынан болду? 20 адамдан алды. 20га жеткен жок. Жеткен жок 20га.